Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда өлкөнүн биринчи маалыматтык телеканалы Алато 24 бүгүн маанилүү маек көрсөтүүсү башкы каналдын маалымат студиясында эмес, баш калаанын жетекчиси мэрдин кабинетинде. Анткени Бишкек шаарынын мэрі менен маанилүү маселелерге, маанилүү суроолорго жооп алып баарлашабыз. Анда алдыдагы аралыкта Бишкек шаарынын мэрі Эмилбек Абдыкадыров менен болгон маекке назарыңыздарды салыңыздар. Берүүнү мен Расул Багышбаев алып барам, ал эми бизди тартып жаткан оператор Рыскелди Көкүлбеков. Анда биз азыр баш калаанын жетекчисинин кабинетине, иш бөлмөсүнө келдик. Барыңыздарды, назарыңыздарды алдыдагы аралыкта 25 мүнөттүн ичиндеги маекке бурабыз. Урматтуу Эмилбек Абдыкадыр Мырзакулович, арыбаңыз, кутман күнүңүз менен. Атайын убакыт таап, биздин каналга, биздин телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берүү үчүн макулдугуңузду бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда маекти баштасак. Чоң рахмат. Эмилбек Мырзакулович, сиз 17 майдан 20 майга чейин президент Садыр Жапаровдун Кытай элдик республикасына болгон мамлекеттик сапарында делегациянын курамында болуп, Кытай элдик республикасына иш сапар менен барып келдиңиз. Талдоочулар иш сапар абдан жемиштүү болгонун белгилеп жатышат. А дегенде ушул Кытайга болгон сапарда Жоңтон Бас Corporation Limited автобус чыгаруучу ишканага барып, ал жакта өндүрүш менен жакындан таанышып алган эмес, ушул баш калаага 1000 даана автобус алып келүүгө макулдашылган бир келишимдерге жеттиңиздер. Ушул Кытайга болгон сапарыңыздар, анан автобус ишканасына барып жетишилген макулдашууларга токтоло кетсек. Эми негизинен биздин урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин визити, мамлекеттик иш сапары абдан жакшы өттү. Жылуу кабыл алышты. Биз барган жерде мына бизден ошо делегациянын составында мен да болдум. Мен өзүм ошо Бишкек шаарына тийиштүү маселелерге токтолоюн. Негизинен биз Тяньзин шаар менен побратимый, баягы өнөктөш, боордош шаар катарында биз кол койдук. Эми ушул шаар жөнүндө айтсам, бул жерде 14 миллионго жакын адам жашайт. Ошо Кытай эл республикасынын ичинен бул 4-чү орунда турган шаар. Себеби бул жерде промышленность абдан өнүккөн. Ошол визитке делегацияга кошулганда мен ушу шаар менен побратимый, боордош шаарга кол койгондо ушул шаар менен кийин кандай иштешебиз деген материалдарды мен изучать этип даярданып баргам. Ошол жерде абдан өтө чоң шаар, 14 миллион деген, тем более промышленный шаар болгондон кийин бизге кийин келечекте Бишкек шаар менен кандай иштерди алып барабыз деген маселелерди мен даярданып бардым эле. Ушул курулуш материалынан баштап чоң завод, фабрикалар өтө көп ал жерде. Абдан өнүккөн шаар. Эми Кытай эл республикасынын ВВПсына өзүнүн кошкон долясы өтө маанилүү шаардардын бири. Ошон үчүн ушул шаар менен биз өнөктөш, боордош шаарда биз кол койдук. Буйруса, эми бизге жол ачылып калды. Садыр Нуркожоевич ушул визиттин алкагында бизге жол ачып берди. Биз андан кийинки иштетип, ошолор менен боордош шаар катары биз шаарга эмне инвестициялар тартып алабыз деген маселелер турат. Мына жакында эле буйруса, мына 14-июнда мен дагы Цинзян шаарына дагы чакыруу келди. Ошол чакырууда мен дагы барып, ошол мындан башка да көп проекттерди ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар да. Андан эң негизги маселелердин бири ошо шаар биз жанагы 1000 автобус алуу боюнча, газомоторный автобус алуу боюнча мындан мурда 2-3 ай мурда биз ошол контрактка кол койгонбуз, 1000 автобус алуу боюнча. Бул азыр экологически таза. Анан ушул эле заводдон биз 120 автобусубузду алдык. Мына биздин шаардыктар өздөрү көрүштү, кандай сапаты кандай экен, ушу автобусту сыноодон өттү. Ошон үчүн биз муну 1000 автобуска деп биздин Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен 1000 автобус алалы деген ушундай чечим кабыл алынган. Биз ошол заводко барганда, бул чоң өзү корпорация, дүйнөнүн 65 мамлекети менен иштешкен, иш жүргүзгөн чоң, ошону презентация кылып беришти. Биз өз көзүбүз менен көрдүк. Мына биздин автобустарды ошол жерден бизди кандайча кылып автобустарды азыр канчасы даяр болуп калды, кандай иш жүрүп атат, ошол заводдун ичинен барып тааныштык.
сапаты жакшы, экологияны бузбай турган. Себеби ушу дүйнөнүн 65 мамлекети ушул завод менен иштешип аткандан кийин мына жакынкы эле биз дагы ошон үчүн ошого биз баасына дагы карадык. Себеби биз тендер өткөзгөндө эң эле мына Европа мамлекети деги эле автобус чыгарып аткан дүйнө жүзүндөгү заводдор менен биз тендер өткөзгөнбүз. Тендер өткөзгөндө эң эле арзаны 120 000 евродан айланган бир автобус. Азыркы биз ушу Жонтонг менен контракт түзгөндө бизге Кыргызстанга эң арзан баа менен бизге контрактка макул болуп ошо кол коюштук. $86,500. Бул эң арзан баа. Автобустун бир даанасы үчүн $86,500. Азыркы кезде биз ошол контракттын негизинде 30% акчасын котордук. Автобустар ошон үчүн баягы 1000 автобуска себеби бир-эки коробка передачасы, бир-эки комплектующий башка мамлекеттерден келет экен. Ошонун баазы кийин көтөрүлүп кетпесин деп баазын фиксировать этип койдук. Буюрса 1000 автобус даяр болгончо ошол бааны биз кармайлы деп ушундай чечим кабыл алынган. Бир өз көзүбүз менен көргөндөн кийин биз дагы туура контракт түзүлгөнүнө биз өзүбүздүн көзүбүз жетти. Себеби ал жерде жалаң эле автобус эмес, башка айыл чарба техникасы дагы, строительный техника дагы, бул өзү чоң корпорация. Булардын бир жылдык чыгарып аткан көлөмү 30 000 техника чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз 1000 автобусту биз абдан чоң көлөмдө алдык деп атабыз, бирок 30 000 бир жылда производительствосуна чоң корпорация. Ошо менен өз көзүбүз менен көрүп, автобустарды кандай жасалып атканын өз көзүбүз менен көрдүк. Биз абдан сүйүнүп калдык, ынанып калдык. Буюрса ушул автобустар ушу июль баштарында, августтун баштарында уже автобустар келе баштайт. Быйыл буюрса ушул автобустардын 500 даанасы бизге Бишкекке келет. Андан кийин дагы мүмкүнчүлүккө жараша мүмкүн дагы 500 автобусу чекесинен келе баштайт. Мисалы үчүн, канча биз анын баарын 500 автобустардын баары тең даяр болсун деп күтүп отурбайбыз. Биз алар менен сүйлөштүк. 100 автобус даяр болсо 100-ун жөнөтө беришет. Логистический компания бар. Биздин Бишкек шаарына биздин автопредприятие келип жеткизип беришет. Алардын договордо, контрактта ушундай жазылган. Ошол акчаны алып келип беришет. Анан 100-200 улам даяр болгон автобустар бизге келе берет. Жылдын аягына чейин 500 толугу менен келип бүтөт. Буга гарантия беришти корпорациянын жетекчилиги. Андан тышкары биз жанагы мүмкүнчүлүккө жараша мүмкүн бул андан да көп келип калышы мүмкүн. Анан Бишкек шаарында өзүңүздөр билесиздер, биздер Европейский банк развития менен биздин инвестиционный проекттер бар, Азиатский банк развития менен инвестиционный проекттер бар. Ошол жерден 120 биздин электробус келет быйылкы жылга. Андан тышкары 100 автобус Азиатский банк развитиядан келет. Ар жак бир жагы быйылкыга буюрса 800 автобус биз келет деп күтүп атабыз. Буюрса келет 800 автобус. Ошон үчүн андан тышкары биз сервисный обслуживание. Бул автобустарды обслуживать этишибиз керек да. Ошол сервисный обслуживание станциясында алар ачып берели деди бизге. Азыр биз ошо автопарктын территориясында территорияны чоңойтуп, 1-2 гектарда территориясын кеңейтип, ошол базаны даярдап атабыз. Ошол жерге станция сервисный обслуживаниени ачып берели деп. Себеби автобустарды кийин обслуживать этиш керек, запчасттары керек болот. Бул завод менен ошо контракт түзгөнүбүздүн жакшы жери кийинки перспективада ошол автобус обслуживать эткенге булар жардам берели. Биз анан запчасть деп автобустар туруп калбаш үчүн бул маселе чечилди. Андан тышкары дагы корпорациянын жетекчиси бизге келе турган болду. Жакын арада биз ошо приглашение чыгарып жиберебиз. Корпорациянын директору келип, ошол автобустардын сборкасын ошол жерден жасайлы деген дагы ушундай сөздөр болду. Буюрса чакырып жиберебиз. Өзү да келейин деп пландап атыптыр. Кыргызстан менен Кыргызстан иштешейин деп. Эгер автобустарды сборка кылып калсак, жалаң эле Кыргызстан эмес, мына Бишкек эмес, биздин Ош шаары бар, Жалал Абад шаары бар. Андан тышкары мына коңшу Казакстан, Өзбекстанда, мына Өзбекстанда ошол заводдон алып атат. Ташкент шаарына ошол автобусту алып атат. Алматыда мен барып келдим, Алматыда дагы ушул автобустар жүрөт. Россиянын 10 шаарында ушул автобустарды алышкан. Деги эле мунагу Лондон шаарынын символикасы болгон жана кызыл 2 кабаттуу автобустарды да ошол завод чыгарат да.
Ошон үчүн биз ойлойбуз, биз кубанып калдык. Ушу автобусты жакшы завод менен контракт түздүк. Буюрса убагында келет. Келишин жөнүндө эч кандай күмөн саноо бизде жок. Себеби өз көзүбүз менен көргөндөн кийин ушул маселе чечилип калды. Андан тышкары дагы биздин шаарга эмне ушул визиттин алкагында эмне маселебиз чечилип калды, өзүңүздөр билесиздер. Бизде Кытай Эл Республикасынын гранты менен мына 80 көчө ушул 4-5 жылдан бери жасалып атат. 80 көчөнү биз жасап алдык. Бул грант. Анан пробка маселеси Бишкек шаарында абдан курч турат. Ошону 3-чү фазасы боюнча 34 миллион долларлык суммасы, ушу 3-чү фазасы боюнча азыр тендерный процесстер Кытайлар өткөзүп атат, подрядчикти определить этип атат, проекттердин баары бүткөн. Буюрса буга да бир талчок болуп калды. Ушул эки тараптуу жолугушууларда ушу Си Цзиньпин тарабынан да ушул биздин өзүнүн выступлениясинде мен катышып отурдум. Ошондо да айтылып кетти. Ушундай инфраструктурный проект, развитие дорожных инфраструктурных сетей деген проект ал киши да билет экен. Ал киши да айтып калды, ушу процесс буюрса ылдамдай турган болуп калды. Биз эң чоң бизге жакшы Бишкек шаарына биз кубана турган нерсе ушу эки чоң проект: автобустар, анан кийин транспорттун развязка. Бул транспорттун развязка сиздер билесиздер, бул мынагу шаарда Молодая гвардия Толстой, Фучка Толстой, анан кийин 7-апрель көчөсүндөгү мурдакы Горький көчөсүндөгү транспорттун развязка, анан Сүйүнбаева көчөсүндөгү транспорттун развязка. Эгер ушундай чоң транспорттун развязкалар бизде болсо, мына пробка маселеси шаардыктарга өтө чоң түрткү берет дагы, пробка маселесин чечкенге көп эле түрткү берет да. Ошо эки чоң маселе. Андан тышкары мына биз көрдүк, Садыр Нуркожоевич да ошол жерден мага айтты. Мына шаар абдан жашыл шаар экен. Ушулардан дагы биз үйрөнүшүбүз керек экен, үлгү алышыбыз керек экен. Шаар деген жашыл болуш керек, кооз болуш керек деп. Чынында биз 120 километр ошол жол менен заводко чейин жол жүрдүк. Ошондо 120 километрдин 2 капталы ортосуна чейин жашыл бактар менен кооздолгон шаарда, кооз шаар. Эми алардын, конечно, климаты субтропический да, климаты башкараак, бирок ошол убакта ошо визиттин алкагында да ошол шаардын вице-мэри менен мен жолуктум. Ал кишилер менен дагы кеңешип, ушул шаардын жашылдандыруу маселесин дагы бизден бир Зеленстройдон специалисттер барат. Ал киши жардам берем деди. Ушу жашылдандыруу шаарга кандай бактарды тигишибиз керек негизи. Бизден баягы бактарыбызда азыркы кезде 50 жыл, 100 жыл болду. Анан карагач бактардын дагы сортторун туура тандашыбыз керек да. Ошол жак менен дагы иштешели деп биз пландап атабыз. Негизинен биз Кытай Эл Республикасы менен иштешибиз керек. Жакын коңшуну биз пайдаланышыбыз керек. Мына биз башка мамлекеттердин баардыгын карап көрүңүздөрчү. Казакстан, мына Өзбекстанга логистический компания курулуп атат. Россияда 2 логистический компания промышленный, Белоруссияда дагы. Даже чектеш болбогон мамлекеттер, алар ушу Кытай Эл Республикасы менен иштеп атат. Кытайдын экономикасы гүлдөп өсүп атат да. Биз алардан үйрөнө турган, алар менен иштеше турган, инвестиция тарта турган мамлекет менимче Кытай. Ошон үчүн Кытай Эл Республикасы менен бизге ушундай жакшы мамиле, коңшу катары мамиле кылып аткандан кийин, тем более өнөктөш шаар болуп аткандан кийин биз булар менен чогуу кийин иштешебиз. Булар менен иштеше турган өтө көп нерселер бар. Негизи Кытай Эл Республикасы дүйнөлүк масштабта чыгарып аткан продукциясынын дүйнө жүзү боюнча 26%-ин ээлейт. Биз ушу Кытай Эл Республикасы менен, Россия менен, ушундай мамлекеттер менен инвестиция тартуу маселелерин биз мындан кийин каты иштейбиз. Мына өзү буйруса 14-июнда биз 15 киши ушу делегация Шандун провинциясынын Циндао шаары менен дагы биз дос шаар болгондон кийин ошол жака барабыз. Официально бизди чакыруу келди. Биз чоң проекттерди ишке ашырыбыз керек. Себеби бизде башка министрликтер дагы ар ким өзүнүн тарабында ушундай переговорлорду жүргүздү, бизнесмендер менен жолугушуу болду. Негизги бизге жол ачып берди. Биздин президентибиз ушул визиттин алкагында бизге жол ачып берди. Калган ишти алып кетиш мына биздин колубузда.
Эмилбек Мырзакулович, шаардыктардын көкөйүнө көк таштай тийген дагы бир маанилүү маселе бул ушул коомдук транспорт маселеси. Мына өзүңүз айттыңыз, буюрса бир нече ири көчөлөрдүн кесилишиндеги бул маселе чечилгенин турат деп. Анан биздин баш калаабыздын көркүн бузган бул албетте эскилиги жеткен маршруттук таксилер керек болсо анын ичи дагы ушунчалык талапка жооп бербейт. Көптөгөн шаардыктар, жүргүнчүлөр буга чейин нааразычылыгын билдирип келген. Мына сиз азыр быйыл Жоңтон ишканасынан 500 дан автобус келсе, андан кийин Европа жана реконструкция өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкындагы келишимдердин негизинде дагы жалпысынан бир 700дөн ашык автобус келип калат деп атасыз. Алардын баары газ менен жүрүүчү. Мен дароо эки суроону узатайын. Ушул транспорттардын келиши менен борбордогу ыш маселесин, анан эски маршруттук таксилерди ушул автобустарга алмаштыруу маселесин чечүүгө мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Биздин кылып аткан ишибиздин баары ошол маселеге багытталган. Себеби өзүңүздөр билесиздер, кыш келгенде ыш маселеси абдан курчтуруп калып атат. Эң чоң ушу биздин шаарыбыздын ыш болуп булганып, биздин жашоочулардын эң чоң бизге коюп аткан дооматтардын бири ушу, бул туура доомат. Биз аны туура кабыл алабыз. Ошонун алкагында президентибиз бизге шаарга абдан чоң жардам, көмөк көрсөтүп атат. Себеби биздин бюджет былтыркы жылы мен келгенде 10,5 миллиард сом болчу. Анын 5 миллиарды биздин мугалимдердин айлык акысына кетип калчу. Быйыл бюджетибиз 23 миллиардга чыкты. Бул дагы биздин шаарга, биздин жетекчилердин көңүл буруп, мына Бишкек шаары, борбор шаарыбыз болгондон кийин бардык жагынан үлгү болушубуз керек. Тем более ыш маселеси бизде курчтуруп атат. Мына буйруса биз азыр жаңы схемаларды даярдап атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, тетиги интерактивный доскада. Ушул кезде биз даярдадык. Бардыгын тең онлайн режиминде биз карап турганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошо электронный форматка өткөздүк. Мына электронный билетированияды өткөзөбүз. Биз наличный акчадан биз электронный билетирование, бул программасы даяр. Анан ошо жүрүп аткан келген автобустардын баары тең онлайн режиминде киргизип, биздин ар бир остановкада келген киши кайсыл автобус остановкада турса, сотовый телефонуна приложение кылып киргизип атабыз. Мыногу автобус кайсы убакта канча мүнөттөрүн каерде жүрөт, каерге келерин карап турса болот. Негизинен мен ошол маршрутный таксинин дагы жетекчилерине, ошол жерде иштеп аткан адамдарга дагы айтып кетейин дегеним, убагында кыйынчылык мезгилде ушу транспортный проблема шаарда турганда алар да чоң жардам берди шаарга. Биз алардын дагы эмгегин эч убакта унутпашыбыз керек. Ошол эле маршрутный такси айдап жүргөн биздин водительдер жумушсуз калбайт. Ошол автобустарга, тем более бул азыр келип аткан автобустар ошол водительдер үчүн абдан удобный. Ичинде камералар бар. Телефондордун зарядный устройствосу да бар. Анан кийин буйруса транспорт маселеси толугу менен чечилет. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, мына бизде азыр 2,5 миң микроавтобус, маршрутный таксилер жүрсө, бизге келген 1000 автобус толугу менен чечет. Себеби бир автобус минимум бул 76 орундук автобустар. Эгер микроавтобуска 12-15ке чейин отурса, минимум менен эсептеп атам. 3 микроавтобусту 4-5 микроавтобусту алмаштырса, ошон менен общественный транспорт автобус маселеси толугу менен чечилет бизде. Анан эми микроавтобустардын водительдери да жумушсуз калбайт. Алар дагы мүмкүн шаардын сыртында, бирок шаардын ичинде эмес, себеби биз ыш маселеси курчтургандыктан ушул маселе толугу менен чечилет. Анан ыш маселесин көтөрүп калдыңыз. Ошо ыш маселеси боюнча биздин дагы бир источник, баягы абаны булгап аткан биздин свалочный полигон болчу. Таштанды полигонун биз азыр өзүңүздөр өткөндө журналисттер да сиздер такай барып жүрөсүздөр, биздин жогорку кеңештин депутаттары да ошол жака барып көрүп атат. Түтүн азыркы кезде мен айтам, түтүн жок, түтүн өчүрдүк, толугу менен өчүрдү. Свалочный полигондун территориясы 75 гектар. Ошо 75 гектарды биз толугу менен айланта железобетон менен, плита менен тосуп, колючий проволока менен тосуп, видеокамералар орнотуп даярдап койдук. Эми буйруса түтүндү өчүрдүк, өрттөнгөн эч нерсе жок. Андан тышкары жанагы ошонун бир источниги баягы түтүп аткан ыштын бир бөлүгү мына швейный отходдор болчу. Аны өзүнчө утилизация кылганга биз Россиядан оборудование сатып алдык 12 миллионго. Ошол швейный отходдорду өзүнчө утилизация болот. Ошол жерден түтөбөйт, өзүнчө прием кылабыз. Мына ушундай маселелер жүрүп атат. Андан тышкары ушу мен свалочный полигон жөнүндө айтып кетейин.
Бул жерде азыр эми чектер менен буйруса биз ошо мусоро перерабатывающий заводду да курабыз. Бизден дорожный картабыз, протоколдорубуз кол коюлган. 6-сында мен 6-июнда Сочиге барып, ошо банктар менен, инвестиционный банктар менен кол коюшабыз. Күзүндө ноябрь айында биз ошол жерге закладка капсул кылып, ошо мусор перерабатывающий завод 2 жылдын ичинде курулат деп биз пландап келатабыз. Чектер бул заводду кура турган болду. Жалаң эле швейный отход жада бытовой отходдор эмес, ошол строительный мусорду да переработка кылганга техникалар келе баштайт жакында буйруса. Эми ушуга дагы бир топ азыр тоскоолдуктар болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, бир канча жолу прессиядан элдер көп ошол свалочный полигондо 200-300 кирип алып, ошол жерде пластиковый бутылкалар терип жүрүшкөн. Биз аны толугу менен жаптык. Ал жер азыр түтөбөйт, анда элдер да кирбейт. Мен өткөндө ал свалочный полигондо ошо элдер менен жолуктум. Каршылыктар көрсөтүп аткан учурлар өтө көп. Себеби мына биздин ошол Чехиядан келген эксперттер бизге эзептеп беришти. Жылына 1 миллион 200 миң доллар ошол бир 10 чакты компаниянын чөнтөгүнө кетип жүргөн. Бул практика ошо Чехияда, Прага шаарында да ушундай практика өтүптүр. Ушуга силер каршылык мындай туруштук берсеңер, ушуга мындай саясий эрк болсо, биз ушунун аягына чыгарабыз деп алар да бизде баягы бизге ушундай шарт коюшкан. Азыркы кезде жогорку кеңеште ошол биздин чектер закондун проектин киргизишти. Общественное обсуждение 1 ай турат. Жакында жогорку кеңеш бул законду карайт. Эгер мусорду бул как товар катары эсептелинет. Эгер ошол мусорлорду, бөтөлкөлөрдү жанагындай алып кетсе, буну жоопкерчилиги болот. Ошон үчүн биз толугу менен бул мусор маселесин чечебиз. Бирок тоскоолдуктар али күнгө чейин болуп атат. Ошого чейин келип, кээ бирки компаниялар бизди киргизбейт деп митингдерди өткөзүп, анын ичинде көп аралашып кеткен кишилер бар. Чоң жетекчилер да бар. Мен аттарын айтпай элем, чоң фирмалар бар. Ошонун баарын тең тартипке салабыз. Бул маселе биздин президентибиздин контролунда турат. Биз шаарды тазалашыбыз керек, ыштан арылышыбыз керек. Мына автобус маселеси чечилсе, транспортный развязка чечилсе, мусор перерабатывающий завод курулса, бул чоң маселелердин бири. Өткөндө мага бир ошол жерден эл менен встреча болгондо менде мага суроо берди. Биз эмне кылабы, ошо завод курганда биз эмне пайдасы бар деп. Силерге биз шарт түзүп беребиз. Чектер келип, алар бул биздин рабочийлер келбейт. Мына сиздерге шарт түзүп, жакшы шартта ушул эле жерде иштейсиңер деп. Анан свалочный полигондун үстү өткөндө журналисттерде барып көрүштү, тартышты. Азыркы кезде таптаса. Биз ошол жерде сквер кылышыбыз керек. Мына мен Австрияда да болдум, Чехияда да болуп көрүп келдим. Ал жерде мусоро перерабатывающий завод бар жок экени билинбейт. Биз азыр ошого даярданып атабыз. Күзүндө буйруса, чектердин жардамы менен аларда специально алардын тажрыйбасы бар. Бир канча заводдорду курган. Ошол жерди сквер кылып коелу деген биздин планыбыз бар. Мына ошол свалочный полигондун тегерегинде баягы элдер законно легализация боюнча үйлөрүн узаконить этип кызыл китеп алыша албай атат. Ошол маселе да чечилет. Эгер свалочный полигондон 1000 метр охранный зонасы болсо, эгер биз ал жерде жашылдандырып сквер кылып койсок, ошол кызыл китептерин алышат. Муну биз элдерге да ошол жерде элдер менен встреча болгондо мен түшүндүрүп айттым. Негизинен элдер аерде иштеп жүргөн кишилерде күнөө жок. Мен ал кишилерди таптакыр күнөөлөгүм келбейт. Мүмкүн убактылуу багы үй бүлөсүнүн оокатын таап, айлыгын таап жаткандыр. Бирок келечекте ошол кишилер эле ошол жерде иштейт. Үйлөрүндө узаконить этип жана кызыл китебин алышат. Ал жерде абабыз да тазарат. Мына Бишкек шаарына бир жана кыш маселеси свалочный полигондон да бир источник болчу да. Мына ушул маселе дагы буйруса чечилет. Бирок мен ушу эфирден пайдаланып айтып коюм келет. Урматтуу жанагы компаниянын жетекчилери, 1-2 компания калды, мен аттарын айтпай эле коеюн. Ар кандай жолдор менен бир баягы давление кылып, биз дагы ушинтип эле иштей берелик. 30 жылдан бери эле курулбай келбеди эле, эми силер куруп жибермек белеңер деген сөздөрдү айтылып атат. Менин адресиме да ар кандай сөздөр айтат. Мэрдин кызыкчылыгы бар экен, мэр ушуну кылайын деп атат. Чектерди алып келип атат. Биз инвестиция алып келип атсак 45-50 миллион еврону алып келип завод курабыз дегенге дагы каршылык кылган кээ бирки компаниянын чоң жетекчилери бар үстүндө турган. Мен ошолорго да кайрылып кетет элем. Андай кылбаңыздар. Элдин ден соолугу, шаардыктардын ден соолугу эң негизги маселе.
Эмилбек Мырзакулович, Таштандыны кайра иштетүүчү ишкана курабыз, айланасын сквер кылабыз деп атасыз. Абдан жакшы, бул шаардыктарды сүйүнтүп атат. Анткени чындап эле ал жактан түтөп турган түтүн дагы кайсы бир деңгээлде ышка таасирин тийгизчү да. Ушул пландар канча убакыттын ичинде ишке ашып калат? Бул план биздин жанагы чектер менен койгон дорожный картаны түзгөнбүз. Биз эмне маселени даяр, техника теосун, предтеосун бүткөн алар. Проект законду, европейский законду биздин парламентке киргиздик. Бул биздин жумуш болчу. Алар даярдап берди. Бизге дагы Кыргызстанга ылайыктуу кылып биз дагы общий закондун проектин жазып биз парламентке киргиздик. Буюрса, жакын арада биздин жогорку кеңештин депутаттары карашат. Андан тышкары заводдун башталышы негизи биз август айында пландап атабыз. Завод 2 жылда курулуп бүтүш керек. Бирок завод курулуп бүтөт деп биз 2 жыл күтүп отура бербейбиз. Аларга биз ушундай шарт койдук. Биринчи сортировочный линияны кое бергиле. Себеби заводдун морфологиясын определить этиш керек. Картону канча, пластиги канча, морфологиясын алар алып келе берет. Строительный мусорду переработка кылганга азыр карасаңыздар, строительный мусор көрүнгөн жерге төгө беришет. Муну обработка кылат. Анан жанагы биз азыр жанагы түтүнү өчүрдүк. Бул нерсени аягына чейин чыга элек. Себеби ал жерде мусордун калыңдыгы 19 метр. Ал жерде газ образоваться этип калат. Газ пайда болгон ачактарын таба турган алар оборудование алып келет. Ошол жерге же трубаларды пробурить этет дагы газын насос менен сордуруп алышат. Мына ошондо толугу менен биз кутулабыз. Ал жердин полив системасында биз параллельно карап атабыз. Ошол жерге дагы биз чектерден сурап атабыз. Завод башталганча параллельно ошол озеленение ишин биз жүргүзө берелик. Экөө параллельно кетсин деп. Алар ага макул. Буюрса, өзүңүздөр билесиздер, экспертный группа келип ошо свалочный полигонду иш жүргүзүп кетти. Берде офисин ачты, расчетный счетун ачты. Мына жакын арада бизге подтверждение келди, банковский подтверждение. 20%-ин 10 миллион еврону биздин Бакай банктын расчетный счетуна которот. Бул заводдун мына башталды деген нерсеси да. Мына ошондой нерсе менен биз жылы беришибиз керек. Биз дагы өзүбүз тараптан жардам беребиз. Себеби бул заводко биз жана тазалык фирмасындагы чогуу единый оператор болсун деп байлап атабыз. Себеби ушул контейнерден баштап мусорго связанный нерсени ушул завод өзү управляйт. Единый оператор болуш керек. Үйдөн чыккандан баштап алып жеткизгени, анан ошонун утилизациясын ушулар менен иштешебиз. Бул биздин план боюнча биз 15 жылга аларга беребиз концессияга, алар иштетет, заводду курат. Андан кийин 15 жылдан кийин биз бир тыйын дагы акча булажт этпейбиз. 15 жылдан кийин заводду толугу менен иштетип туруп бизге тапшырып берет. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эмилбек Мырзакулович, алдыда 6-айда иш сапарларыңыз бар экен. Ийгиликтүү өтсүн, жемиштүү болсун. Жалпы сиз жетектеген шаардык мэриянын командасына ийгиликтерди каалайбыз. Дагы бир жолу убакыт таап суроолорго жооп бергениңизге алкыш айтабыз. Урматтуу телекөрүүчү, эсиңизге салалы, биз түз эфирдебиз. Маанилүү маек көрсөтүүсү бүгүн Ордо калаанын жетекчиси Эмилбек Абдыкадыровдун иш бөлмөсүндө өттү. Биз президент Садыр Жапаровдун Кытай Элдик Республикасына болгон мамлекеттик сапары, анда жетишилген макулдашуулар, келишимдер, Бишкек шаары үчүн келишимдин негизинде сатылып алына турган жаңы заманбап газ менен жүрүүчү автотранспорттар, алар качан келет, кандай шартта келет, аны менен биргеликте ушул Бишкекте көпчүлүктүн көйгөйүнө айланган Таштанды маселеси, ыш маселеси, аны чечүүдө Ордо калаанын жетекчиси кандай иш алып барып жатат, ушул жана башка өңүттөгү суроолор менен кайрылдык. Биринчи маалыматтык телеканалдан алыстабай, биздин кабарларга көз салып туруңуз.